Вы знаете, когда с любовью относишься к этим детям. Билесиңерби, сен бул балдарга мээрим төккөндө алар сүйүүнү сезишет. Ошол ата менен эненин мээримин сезишет. 9 ай боюна көтөрүп төрөбөгөн апасы экенин билсе дагы, аларды ушунчалык чын жүрөктөн сүйөрүн сезишет. Бул учурда көйгөй жараткан балдар болсо дагы, алар өзгөрөт. Себеби бул гүлдү сугарганга ажайып чыккандай же күн нурундай тийгендей. Балдар өздөрү жакшы жакка өзгөргүсү келет. Также детки, они сами хотят меняться в лучшую сторону. Лично для меня это организация. Жеке мен үчүн бул уюм мага руху жагынан да, жалпысынан дагы абдан жакын. Эгерде менден бул уюм кандай жардам берет деп сураса, негизинен бул уюм абдан чоң жардам берет. Биринчиден балким моралдык жактан. Анткени биздин убакта колдой турган адамдарды табуу абдан кыйын. В наше время очень сложно найти тех людей, которые поддержат, да. Как бы ты жизнь свою полагаешь, да? То есть это для тебя уже, как ты понимаешь, что это... Өмүрүңдү кандай өткөрөт элең дегенде бул сеники экенин түшүнөсүң. Мүмкүн канчалык тажрыйбаң бар, практикаң болсо, ошончолук көп жардам бергиң келсе, неберелериң ошол жакка барышы мүмкүн. Ошондой болот. Бирок бул менин каалоом бар. У нас есть желание, у меня есть. Дали название нашей организации «Страна без сирот», потому что у нас есть мечта, чтобы в нашей стране не было сирот. Уюмубуздун атын жетимдери жок мамлекет деп атадык. Анткени биздин өлкөдө ата энесиз калган жетимдер болбосо экен дейбиз. Ата эне мээримин көрбөй, ата энесиз жашаган балдар болбосо деген үмүт. Ал эми биз бул кырдаалга аз да болсо салым кошуп, ар бир бала үй бүлөдө болушу керек. Абал жакшы жагына өзгөрөт деп ишенебиз. Бул жагынан бир аз ийгилигибиз бар. Биздин жупуну салымыбыз кырдаалды оңдогонго жардам берет деп ишенебиз. Биздин өлкөдө балдар корголуп, ар бир бала үй бүлөдө болсо деп кыялданам. Я мечтаю, чтобы в нашей стране дети были под защитой, и каждый ребенок был в семье. Мы стараемся возвращать детей из детских домов, если возможно, в родные семьи. Биз балдарды үй бүлөсүнө кайтарабыз. Балдар үйүндөгү балдарды мүмкүн болсо үй бүлөсүнө кайтарууга аракет кылабыз. Материалдык жактан көйгөй, энелердин оор шарты болушу мүмкүн. Экинчиси үй бүлөлөрдү сактап калабыз. Абалы оор болсо балдар үйүнө түшүп калбасын деп комплекстүү иш алып барабыз. Бирок мисалы жалгыз бой эненин 5 баласы бар болгон жагдайлар болуп жатат. Колдоо көрсөтүү үчүн аракет кылып жатабыз. Ал эми 3-чү багыт бала багып алуу. Ошону айтып атабыз. Колдоо көрсөтүүгө аракет кылып жатабыз. Азыр 4 баланы багып алган бир үй бүлө бар. Ал жакта балдар абдан бактылуу. Андыктан келечекте дагы ушундай үй бүлөлөр пайда болот деп ишенебиз. День рождения было Зарика младшего сыночка у нас. Кичүү уулубуздун туулган күнү 2-июнь болгон. Ал эми шарлар дагы эле турат. Ал фонарикти күйгүздү. Дегиле ал тартипти, сулуулукту калыбына келтирүүнү жакшы көрөт. Бул биздин жалгыз балабыз, биздин каныбыз. Ну, сейчас остальные ждут уже. Эми калгандары күтүп жатышат. Бул да үй бүлөлүк майрам сыяктуу. Чогуу отурабыз, тамактанабыз, сүйлөшөбүз. Алар ар кандай окуяларды айтып беришет. Буга чейин кандай жашоо өткөрүштү, майрамдар кандай өттү. Бирөө такыр майрамдачу эмес экен мурунку үй бүлөсүндө. Алардын айрымдары туулган күнүн үй бүлөдө белгилейли деп кыялданышкан, каалашкан. Аларга көбүрөөк үй бүлө рухун, үй бүлөдө позитивдүү мамилени, үй бүлөлүк баалуулуктарды берүү үчүн аракет кылабыз. Үй бүлө менен майрамдоо үчүн ушул жерде дасторкон жаябыз. 5 балалуу болгондуктан үчөө башынан бери 3-5 жаштан баштап келгендиктен башка мамилени билишпейт. Бул биздин үй бүлө экенин түшүнүп калышты. Ал эми биз алган кыздардын бири 14, экинчиси 9 жашта. Булар биздин жаңы кыздарыбыз. Алар март айынан бери биз менен. Биздин айланабызды курап турган адамдар балдарга, социалдык жактан аз камсыз болгон адамдарга дайыма жардам берип жүргөн адамдар. В организации «Страна без сирот» есть девушка, Алтына ее зовут. Она социальный работник наш.
Жетимдери жок мамлекет уюмунда Алтынай деген кыз бар. Ал биздин социалдык кызматкер. Эми акыркы кыздарыбызга жардам берип жатат. Алар менен психолог болуп иштейт, сабактар менен кошумча алектенет. Ал эми уюм ар дайым иш жүзүндө. Мүмкүн болсо тамак-аш, кийим-кече, бут кийим менен жардам берет. Заявочку дадим, то... И также у нас более 12 волонтеров, которые помогают нам. Ошондой эле 12ден ашык ыктыярчыларыбыз ишибизге жардам беришет. Комплекстүү иш алып барабыз. Башкача айтканда, биздин максат үй бүлөлөргө жөн эле акчалай жардам берүү эмес, тамак-аш, дары-дармек менен да жардам көрсөтүү. Акчалай жардам берсек, анда кээ бир үй бүлөлөр өнүккүсү келбейт. Ооба, алар жөн эле керектөөчүлөр болуп, башкалардан көз карандуу болуп саналат. Да, просто как потребители, иждивенцы. Вот. И также разнообразная работа в клубе. Клубта да ар кандай иштер бар. Мисалы, азыр сайма саюу жүрүп жатат. Биз кыздарга мончоктун ар кандай түрлөрүн, башка иримдерди үйрөтөбүз. Бизге ашпозчулук бар. Жада калса, ар жерде балдарга жыгач менен иштөөнүн кээ бир жөнөкөй ыкмаларын үйрөтөбүз. Дрель менен кантип иштөө керек. Андан башка шаймандар менен да иштегенди үйрөнүшөт. Алар ар кандай кооз жерлерге, майрамдарга, экскурсияларды өткөрүүгө абдан кызыгышат. Ооба, балдар ушунчалык ар тараптуу өнүгүүгө жана алар коомдун толук кандуу дени сак мүчөлөрү катары калыптанышат. Биздин клуб ушундай иштейт. Биздин багыттардын бири квалификациясын жогорулатуу курстарына же кандайдыр бир кесипке окутуу үчүн акча төлөйбүз. Чач тарачты үйрөнүүгө жардам берген кызыбыз, жаш энебиз бар болчу. Экинчисине тигүүчүлүктү үйрөтүп, кесипке ээ болушту. Башкача айтканда, аларды өнүктүрүүгө түрткү берет. Мы будем валять вот такими иголочками. Мындай ийнелер менен тоголоктоп алабыз. Бул жүн болсо, бул атайын белгилүү бир боодо келет. Бул лента менен иштөө бир аз кыйыныраак болот. Бүгүн биз сиздер менен атайын жаңы нерсе иштеп чыгалы деп жатабыз. Бүгүн мени курак кийиздеги кыздар менен иштөөгө чакырышты. Кыздар менен бүгүн козу карын жасайбыз. Анткени балдарды жакшы көрөм, алар менен иштегенди жакшы көрөм. Ну, потому что я люблю детей, мне нравится с ними работать. Кроме поделок, еды, игр и оригами. Что еще делаете? Мы здесь танцуем. О, такой кружок. Да, кружок видно. Потом назад. Потом опять вперед. Потом в другую сторону. Уроки мы с ребятами. Биз бул жерде бийлеп жатабыз. Сабакта биз балдар менен бир аз көбүрөөк ачылып, жаңа бий кыймылдарын үйрөнүп, бири-бирибизге бир нерсе көрсөтүүгө же үйрөтүүгө, жөн гана көңүл ачууга, музыка угууга аракет кылабыз. Ар кандай үй бүлөлөрдүн балдары, ар кимдин көңүл борборунда болгусу келген жаш өзгөчөлүгү, мүнөзү ар кандай, алар сүйлөөгө үйрөнө элек балдар. Кезеги менен кыйкырып, бири-биринин сөзүн бөлүп, ызы-чуу салышат. Мен муну чыдагыс деп айта албайм. Бул жөн гана кыйын. Жана сиз ыкмаларды издеп, балдар менен иштөөнү үйрөнүшүңүз керек. Мен балдар менен убакыт өткөргөндү жакшы көргөндүктөн баардык эле үй бүлөлөрдүн ата-энелерине балдарына убакыт бөлүүгө, аларга чогуу бир нерсе үйрөнүүгө, кино көрүүгө, сейилдөөгө же жөн эле балдар менен баарлашууга убакыт жетишсиз экенин билем. Алар ушул убакытты өткөрүүгө келе турган жер болсун деп мен бул жерге келдим. Было место, куда они могут приходить. Доноры, да, они очень скрупулезно относятся. Донорлар кимди каржылап жатканына абдан кылдат мамиле кылышат. Башкача айтканда, гранттын алуучулары алар эмне кылып жатканын, канчалык берилгендигин, планын канчалык детальдаштырып, долбоор жазышаарын, ар бир кызматкерге канча саатка чейин иштеп жатканын түшүнүшөт. Ал эмне менен алектенет. Башкача айтканда, толугу менен майда чүйдөсүнө чейин изилдешет. Бизде болгон өнүктөштөр алар да балдарды жакшы көрүшөт жана фонддор дагы балдардын жыргалчылыгы үчүн иштешет. Алар үчүн бул сыяктуу кыйынчылыктар бар өлкөлөрдө маанилүү биздикиндей экономикалык жактан оор абал бар жерде балдар кыйналбасын, балдар ачка калбасын, балдар зордук зомбулукка кабылбасын деген каалоо менен иштешет. Дети не страдали, чтобы дети не голодали, да, дети не были под насилием и так далее.
вот эти общественные организации, они сделали просто огромную работу. Я думаю, даже спасли многих детей. Коомдук уюмдар менин оюмча чоң иш жасашты. Алар көптөгөн балдарды, аялдарды, турмуштук оор кырдаалга кабылган адамдарды, банги жана алкоголдук ичимдиктерге берилип кеткен адамдарды сактап калышты. Ошондуктан биздин коом бейөкмөт сектордун, бейөкмөт уюмдардын иши менен кененирээк таанышып, алардын иши канчалык маанилүү экенин жана биз биргелешип өлкөбүз үчүн көп иштерди жасай аларыбызды байкаса абдан жакшы болот деп ойлойм. Что вот вместе мы можем очень много сделать для нашей страны. Я могу по себе сказать, что Мен өзүм жөнүндө айта алам. Эгер ошол убакта 2000-жылдары коомдук кайрымдуулук фондунун мүчөсү болгон адамдар болбосо, балким мен дагы жок болмокмун. Ооба, улар биздин коомдо кээде ушунча адамдарды көрүп турам. Алардын ордунда жана алардын чындап эле бейөкмөт сектордун ар кандай уюмдарында болуп, өлкөбүздөгү абалды жакшыртып жатышат. Келгиле, бул балага кызмат кылалы. Бир балага бакытка мүмкүнчүлүк берели. Ушул балага болгон сүйүүбүздү берели. Ушундай бир керемет кичинекей инсан бактылуу болсун. Анын жакшы келечеги үчүн мүмкүнчүлүк болсун.